Балбан Жоламан Шаршымбеков таластағы жері кенінде oldu. Спорт жылызын кенде иштегендер жарқын маңайда тосып алышты. Париж Олимпиадасының қола медалының ээси Альянс Алтын уюштурган спорттук мелдештин коногу болду. Балбан компаниянын спортко болгон колдоосун өзгөчө тоодо иштеген кызматкерлер үчүн жасап жаткан аракетин жактырды. Альянс Алтын абдан туура кылат. Барыңарга спорт менен машык кыла, спорт менен алектенгиле демекчибиз. Спортко чакырмакчыбыз. Машык кылган адам ден соолугу чың болот, өмүрү узун болот. Көрүп аябай сүйүнүп атабыз. Албетте компания туптуура багытта баратат десек болот. Альянс Алтын компаниясына чоң ийгиликтерди каалайбыз. Таластагы көптөгөн нерселерди кылып атканын, жана башка Кыргызстанга болгон салымдарын көрүп атабыз. Анын бардыгына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай колдоосун көрсөтүп келет. Буюрса азыркы учурда сборный командабыз дүйнө чемпионатына баратышат. Ал жака дагы абдан жакшы колдоо менен, жакшы дем күч менен узатып жатышат. Альянс Алтындын профсоюздар комитети уюштурган күзгү спартакиаданын байге фондуна 1 миллион сом коюлду. Мелдешке компаниянын бардык кызматкерлери катышты. Алар спорттун волейбол, футбол, ордо, дартс жана башка түрлөрү боюнча күч сынашып, жер жазышты. Ушундай оюндар баарын чогултат, баарын бириктирет, коллективдин ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө шарт түзөт. Эң биринчиден, анан экинчиден эми спорт бул ден соолукта. Анан булардын баягы моралдык, психологиялык абалдарына дагы өзүнүн оң таасирин тийгизет ушундай оюндар. 1000ге чукул профсоюз мүчөсү бар. Аларды Көлгө, Жыргалаң курортуна, Кыргыз деңизи санаториясына ошо жыл бою эс алууга жөнөтүп турабыз. Ушундай бир жагымдуу жумуштар жасап бергенге аракет кылып жүрөбүз да дайым. Түнгө чейин созулган мелдештин жеңүүчүлөрүн Жоламан Шаршымбеков куттуктады. Кызматкерлер чемпиондун колунан сыйлык алып кубанышты. Мындай спорттук иш-чаралар жумуштагы жүктү жеңилдетүүгө, ден соолукту чыңдоого жана өз ара байланышты жакшыртууга жардам берери анык. Азыркы тапта кендин аймагында 2000ге жакын адам иштейт, анын 80%-ын таластыктар түзөт. Азыр өзүңөр көрүп аткандай могу жылдан жылга оюнчулардын оюндары өзүп атат. Волейбол болобу, футбол болобу. Альянс Алтындын жетекчилерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Жумуш иштеп эле жүрө бербестен ушу жакшы спорттук маанай тартуулашат да жылына. Кубат Болоткановичке рахмат, ушундай иш-чараларды бат-бат уюштуруп турат. Бул баардыгыбызды албетте спорттук жактан ден соолукту чыңдоого жана баардыгыбыз бири-бирибиз менен биригип ынтымакташып иштешүүгө өбөлгө түзөт. Жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы бир гана өндүрүшкө эмес, анда иштеген кызматкерлердин сергек жашоосуна да өзгөчө кам көрүп, ушундай иш-чараларды уюштуруп келүүдө. Ошондой эле өлкө намысын табашкан спортчуларга да чоң колдоо көрсөтүүдө. Белгилей кетсек, Альянс Алтын өлкө бюджетине өзгөчө салым кошкон Кыргызстандагы ири компаниялардын бири. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТВ, Талас облусу.